баш кесмей бар, тил кесмей жок. Бул кыргыздардын бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң чоң жетишкендиги. 2015-тен 24-жылга чейин эми уже канча жылдан бери жасалды деп кагазга отчет берилип атат, каражат бөлүнүптүр, а ремонт жасалган жок. 12 чоң көчө. Миллиард деген кандай акча? Эмнеге бул адамдар түрмөдө отурбайт? А эмнеге журналисттерди биз камаш керекпиз деген кеп ошондо болуп атпайбы? Мындай салыштырмалуу болуп атпайбы? 100 миллион ырдасаң, мынчасын төлөп койсоң, анан көп отурбайт экенсиң деген мындай кустуризация процессин карап ошондой көз карашта болуп калды да. Эми ата-энелер арызданып жатышпайбы? Мугалимдер деген балдарды сабап жатышат, анан мугалимдер деген кол көтөрүп жатышат. Ата-эненин талабы туура, бул мамлекет кылган тарап. Бирок ошол эле учурда мамлекет мугалимдин позициясын караш керек да. Саламатсыздар, урматтуу Кактус редакциясынын жалпы катталуучулары, окурмандары, көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Элвира Жыргалбековна менен маек курабыз. Алгач Элвира айым, студиябызга макул болуп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келе жаткан 8 март майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, бирге болсун. Сизди да куттуктайм. Рахмат. Азыр теманы суроону баягы учурда аябай актуалдуу болуп жаткан, талкуун чордондон болуп жаткан темадан баштайлык. Бул Жогорку Кеңеште мына жакында эле Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын алууну сунуш берди да. Ошол тапта баягы парламентте кол чогултуу башталганда айтылып жатат. Анан сиздин оюңузча кол чогултуп жаткан тууралуу мындай маалыматтар барбы? Мүмкүн сизге да ушундай сунуш келгенби? Биринчиден 2020-жылы октябрь окуяларына активдүү катышкан адамдардын бири катары бул маселе боюнча мен ойлойм биз 3 жыл мурда көтөрүлүп, анан бул маселеге, бул суроого жооп ошондо эле жооп бериле турган суроо да болчу убагында. Анткени ошол учурда октябрь окуяларында деген бир топ эл биринчиден шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп чыккан деген деп расмий түрдө да айтылып атат, аны баары түшүнүп атат. Бирок андан тышкары ошол убакытта өкмөттүн ковидке болгон өкмөт тарабынан жасалган иш-аракеттери боюнча эл арасынан берилген баа болуп калды деп ойлойм да. Анан кол топтоо боюнча коллегаларымдын тарабынан кол коюп бер деп келишсе, мен кол коюп берем. Бирок бул менин биринчиден именно ошол октябрь окуяларына активдүү катышкан жарандардын бири катары моралдык жоопкерчилигим болуш керек деп ойлойм да. Кол койбой качып койсом, анда мындай туура эмес болуп калат болуш керек. Азыркы саясий кырдаалды, Жогорку Кеңештеги абалды алып караганда Сооронбай Жээнбековдун бул экс-президент деген макамын алуу канчалык реалдуу деп ойлойсуз? Эми убакыт көргөзөт да. Биздин саясий чөйрөдө кыска мөөнөттө болуп кеткен деле окуялардын саны абдан көп да. Ошондуктан бул жерден мен так азыр кандай деп ойлойм деп прогноздорду айта албайм, бирок муну убакыт көргөзөт болуш керек да. Негизи ушундай темалар бул маселе баары бир көтөрүлмөк. Эртеби кечпи көтөрүлмөк. Баары бир көтөрүлмөк. Анткени эл арасында талкуу мына 3 жылдан бери келип болуп келе жатат да. Убагында президенттерди бурулуп карасак, президенттердин Бакиевдин жоопкерчилиги жөнүндө сөз болду. Атамбаевди камалганда учурларына баарыбыз көрүп жаттык. Андан кийин Жээнбеков болсо бул жерден эми элдин ошол ачуусу ошол болду да. Жеңил эле кутулуп унчукпай отура бересиңерби дегенде мага келген 5-октябрда болгон кайрылууларда Ак үйдүн астынан деле келип жатышпады беле. Анан бул эми саясий чечим болуш керек да. Буну азыркы мамлекеттин башында турган адамдардын чечими болуш керек да. Биз парламенттен канчалык айтсак деле, октябрда ошол аянтта жүргөн адамдар канчалык көтөрбөсө деле, жабыркаган адамдардын жарандарыбыз канчалык көтөрбөсө, бул келип саясий чечимге такалат аягында. Анан бул чечимди мамлекет башчысы тарабынан саясий чечим болуш керек да. Түшүнүктүү. Жогоруда сиз өзүңүз да айтып калбадыңызбы, баягы октябрь окуяларына активдүү катышкан жаран катары депчи. Ошол октябрь окуялары саясий өңүттө канчалык мындай саясий бурулуш жасай алды деп ойлойсуз? Биз ушул октябрь окуялары менен кандай абалга келдик азыр? Эми бул боюнча көп анализ, эми өзүм аякта катышкан адам катары
плюс минустарын да талкуулап деле жатканда көп адамдар менен да сүйлөшүп жолугуп жаттым. Ошол жерде көп адамдар менен маек болду да. Эми бир топ эле ар кандай ситуациялар болду да. Ошонун ичинен 2005-2010 жылкы революцияларды сырттагы күчтөр менен кошулуп жасалган деген сөз болду да. Бул жерде сырттан эч ким келип аралашкан эмес дегенге мен ошол ой пикирге кошулам да. Туура жолго баратабызбы, туура эмес болуп атабы, аны мындай бир тармактуу айтып жооп бере албайт экенмин да, жеке мен. Анткени мен баа берип баштаганда сен субъективдүү мындай позиция менен айтып атасың, сен объективдүү боло албайсың, анткени сен ошол жакта жүрдүң, сенин көз карашың мындай деп мен ошол жактан күнөөлөп дароо басып калып атышпайбы. Сен катышкан адам катары эмне эле мындай өзүңө позицияң белгилүү дешет да. Баары эле түшүнөт да, сен бир эле көз караш менен карайсың деп. Бирок элдин жалпысынан октябрь окуяларында эл өз позициясын көргөздү деп мен ойлойм да. Шайлоо менен ойнобош керек. Анан кыйын убакытта өкмөт элди таштап салбаш керек. Анан ошонун аркасы менен акча жасабаш керек. Парламентарийлерге тиешелүү дагы бир суроо. Депутаттар бул Айбек Османов менен Шайлоок Атазов акы төлөгөн эмгек өргөөгө чыгып кетти, анан Түркияга чыгып кетишти деп айтып атышпайбы? Мына айрым медиалар аларды бул Райымбек Матраимовго байланыштуу мандатын тапшырышы керек деп жазып жатышат да. Бул канчалык негиздүү талап деп ойлойсуз сиз? Мен парламентте 9 жылдан бери экинчи чакырылыш болуп атат, бирок эки чакырылышта тең эч качан коллегаларымды талкуулаган эмесмин да, түзмө-түз. Бул жерден моралдык этикалык жактан мага туура эмес болуп калат. Бирок бул Матраимов боюнча кабыл алынган чечимдерди анда талкуулайын десек, анын баары канча жылдан бери айтылып келе жатат да. Эки коллегам боюнча сиздерге окшоп эле мен массалык маалымат каражаттарынан жоопторду угуп калдым. Алар менен түзмө-түз байланышкан жокмун. Ошондуктан мен мындай эмне болуп жаткан алардын эле расмий Facebook'та өзүнүн жеке баракчаларына жазган жоопторун окуп атам. Анан мен ошол жоопторго ишенип атам да. Анткени эми коллега биз күнүмдүк турмушта ошол парламентте көрүп мындай катышып жүрөбүз да. Анан ошондой жоопту берип атышса, значит бул алардын расмий позициясы да. Буга чейин дагы ошол бир катар ушул эле Райымбек Матраимовдун аты аталганда, ошого байланыштуу мына көптөгөн кызматкерлер байланышы бар деп иштен алынды. Негизи бул Райымбек Матраимовдун аты аталган жерде ушундай бизнес чөйрөсүндөгү адамдар аталып жатат, саясатка аралашып жүргөн адамдар, ошол эле депутаттардын баягы мандатын өз эркиң менен тапшыр деген дагы имиштер айтылып атат. Анан сиз ооба кесиптешсиз алар менен моралдык укук жактан алгандачы, бирок ушул Райымбек Матраимовдун аты аталган учурда ушул силердин эле кесиптештердин мандатын ошол эле кесиптештер силердин башка кесиптештериңер макулдук берип алдыртып атканы канчалык сиз айткандай мындай моралдык жактан туура деп ойлойсуз? Кылмышка жараша жоопкерчилик болуш керек да. Эгер расмий түрдө ошол 2017-18 жылы азаттыктан иликтөө чыкканда, анан мен ойлойм, мен өз позициямды ошол кезде айтылган. Мен жеке мен позициям ошол кезде депутат катары да ошол кезде айтылган болчу да. Азыр болсо кылмыш иштер жүрүп жатат, бирок расмий түрдө бул адамды кимдин убагында иштеген, кандай иштеген деп ошо канча жылдан бери талкууланып келе жатат да, айтылып келе жатат. Жогорку кеңештин өзүнө келсек эми, бул парламент бийликтин бир бутагы катары канчалык өз алдынча азыркы учурда анан эркин иштеп жатат? Парламент акыркы 2 жылдан бери бизде конституция өзгөрүлүп, парламент деген 6-6 чакырылыштын парламенти, мен өз тажрыйбамды айтып атам, азыркы парламенттен бир топ айырым алынып жатат да. Азыр мурда биз парламенттик мамлекетте жашачубуз да, системабыз ошондой болчу. Азыркы система өзгөрүлүп жатат. Өзгөрүлдү. Да, президенттик башкарууга келдик. Анан бул жерде деген сөзсүз түрдө бунун деген кесепеттери кандай деп суроо бергенде, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз кыскарып калды да. Аны баарыбыз көрүп жатабыз, түшүнүп жатабыз. Бул жерде деген мурда жоопкерчиликтин баардыгы парламентте болсо, азыр жоопкерчиликтин баардыгы аткаруучу бийликте болуп калды да. Ошол эле айырма жоопкерчиликте. Бул тараптан сизге мындай кандайдыр бир кыйынчылык, өзгөрүүлөр болбой элеби дегеним? Болуп жатат да көрүп атпайсыздарбы? Бирок
кандай кабыл алып атасыз деген. Бирок жана мен айтып кеткендей жоопкерчилик боюнча жоопкерчиликти биз алдык, биз жооп беребиз деген адамдар эми бизди сындабай тургула, жыйынтыктарды көрүп алып анан сындагыла деген позиция болуп атат да. Бирок бул саясаттын табигаты ошондой да. Элден парламентке депутаттарга мен бир мандаттуу округтан келдим. Менин шайлоо округум мына сиз отурган, бул биз отурабыз, могу силердин имаратыңар турган жер, бул менин шайлоо округум. Ошондуктан ак үйдүн бер жагынан басып келе жатып эле телефонго чалышат. Эльвира, мен келдим элем, чыкчы, анан чыксам тигиндей маселе, мындай маселе, социалдык маселелер менен көп келишет. Бирок арасында деген эми элибиз ошондой да бизде. Коом жүгүртүү ар кандай болот. Анан саясатты талкуулашат. Анан ошол жерден Эльвира, бул маселени көтөрбөйсүңөр, эмне унчукпай отурасыңар, желек боюнча айтпайсыңар, анан массалык маалымат каражаттарын мүмкүнчүлүктөрүн баарын кысымдар болуп атат, сүйлөбөйсүңөрбү? Анын арасында НКО боюнча мыйзам келип атат, мына биз кризистик центрлер жок, тиги сырттан гранттар, фонддор жардам берип атат деген ой пикирлер айтылып аткандан кийин анан тымызын мен отуруп туруп унчукпай жаман көрүнбөйүн деген позицияны мен кантип отуруп алам? Анан мен 2020 жылдын аягында, 2021-де азыркы мамлекет башчысы менен ошондой өкмөттө иштешкем. Ал киши деле мени билет да. Ой жүгүртүүмдү түшүнүп жатат. Мага элдер келип ошол убакытта мен ойлойм, өкмөттө эң көп адамдарды ошол 100 күн иштедим. 4 вице-премьер-министр болдук. Эң көп адамдарды мен кабыл алдым деп мен ачык эле айта алам. Аны баардыгы эле өкмөттөгүлөр да көрүп жатты. Келгендин баары эле ошол жактан кайрылып жатты. Азыр деле парламентте 90 депутаттын арасынан эң көп кайрылуулар деген деп тизменин эң башынын 5 депутаттын бири мен экенмин да. Биз муну да карап чыктык да. Аны эл ошондой кайрылуулар менен келип атса, анан жок, мен жаман көрүнгүм келбейт, же мен уялып атам, же мен коркуп атам десең, анда депутатка жарашпайт да. Анан же мен биринчи жолу парламентке келсем, мүмкүн элди айтмактай, бул жаш кыз экен, бул жаңы эле келиптир десе, анда эл арасында мындай суроо болбойт. Анан экинчи жолу парламентке келгенден кийин, суроо берип аткандан кийин, ошону көтөрүп койчу дегенден кийин айтыш керек да, деп мен ошентип ойлойм да. Анан бул жерде айткандан эми ар кандай болот. Кээ биринде өкмөт өкүлдөрү мындай таарынгандай айтышат. Эми Эльвира, биз иштеп атпайбызбы? Ооба иштеп, жакшы нерселер болуп жатат. Анда эле мен айтып жатам. Жакшы нерселер болуп жатат. Бирок кемчиликтерди оңдош керекпиз. Анан кемчиликти оңдоого атай парламенттин ушундай мүмкүнчүлүгү бар, трибуна, микрофон деген. Ошол жагынан биз жардам беребиз деп мен ошентип эсептейм да. Ал эми тияк тарап кантип кабыл алат, эми алардын жеке ою, өзүнүн иштери да. Сизге ошо мындай бир аз жеңилирээк болуп калдыбы баягы парламенттен жоопкерчиликти аткаруу бийлигине алганда? Мындай мыйзам менен кепилденбедиби? Мына президенттик башкаруубуз, аткаруу бийлиги, биз баарына жоопкерчилик. Жок, аны мен түшүнүп жатам да. Шайлоочуларым мурдагыдай эле ойлойт да. Силердин көзөмөлдүк функциялар бар, тетиги министрге чалып койчу, биякты мындай дебейсиңби? Но меники негизи мэрия менен чектелет көп иштер. Ошо биз мэрге барат элебиз, киргизип койчу, ушул маселени бизге келсин дегенде, бирок азыркы мэрибиз мен сүйлөшкөндө ал барып атат да. Мына эртеңде бизде бир маселе чыгып атат, анан бүгүн чалышып ушу мэрге Айбек Жанышбекович ушу эл чогулап туруп мени кел деп атат. Сиз бара аласызбы деп сурап атышат десем, все, мен эртең убакыт табам, барам деп мындай иштешип атабыз да. Кээ бир учурларда, кээ бир министрлерге чалсаң, алар бизге атай парламент менен, бул конституцияда ошондой биз белгиленген деп ошо ойлонушат да. Бизде атай парламент менен иштөөчү бир орун басар бар, ошол барат дейт да. Анан эми чече турган, кол кое турган сизсиз да. Сиз менен сүйлөшөлүк, келип кетпейсизби же мен барайынбы дегенде качкан министрлер деле бар. Бирок көпчүлүгү көбүнчөсүндө алар туура түшүнүп, барсам кабыл алышып, ошактан отуруп алып сүйлөшөбүз да. Маселени көтөргөндө түшүнүшөт да. Анан парламенттен эле баарын эле уруша бересиңби деп таарынгандар деле бар да. Мына сиз азыркы 7-чи чакырылыштагы бир мандаттуу округтан келген жалгыз айымсыз да. Коллегаларым бирөөсү, эркектердин бирөөсү тамашалап калды да. Эльвира, келе ала турбайсыңарбы депчи. Көрсө деп. Сен мындай эмнелик болду деп ызылдап атасыңар, келе ала турбайсыңарбы деп. Мен аларга
терс эле түрдө жооп берип атам да, жок, квоталарды албаш керек. Мен абсолютно каршымын. Анткени эми элдин баары мага окшоп аянтта чуркабаш керек да. Аялдардын баары. Анан ар бирөөсүнүн аркасында жанакындай мен өзүмдүн жашоомдо болгон окуялар өтпөш керек да. Кыйынчылыктар баары эле аялдардын баары куурап келбеш керек да. Эмнеге мырзаларыбыз аялдар ушинтип куурап, аянтта революцияга катышып, анан деген жанакынтип кыйналып, чайналып келиш керек дегенге мен каршымын. Анда деген мырзаларга да ошондой талаптар коюлсун да. А именно ошентип менин жолум ошондой болуп калды да. Мен түшүнөм, элдин мындай ишеними чоң болуп атат. Менин аркамда да мүмкүн ошентип ишенимге ээ болдум, иштедим. Бирок аялдарга азырынча биздин коомубузда кыргыздардын мындай көз карашына, салтыбызга таянсак, биз мындай тең улуттуу, тең гендерге түз караган калкпыз да, негизи кыргыздар. Бирок ошол эле учурда саясий чөйрөдө эркек менен аялга бөлүнбөйбүз деп мен да айтып келем. Биз бөлүнбөйбүз. Бул жерден деген баарыбыз тең укуктуубуз. Орусчасында все равны, но кто-то равнее болуп атпайбы баары бир. Анткени бир мандаттуу округтан эгер 90 Кыргызстанды 90 округга бөлүп туруп, анан ошол жактан аялдар чыккыла десе, 90дон 90 эркектер келет. Мен азыр мисалы эртең шайлоо болсо 90 округтан 90 эркек келет, бир мандаттуу округтан. Аялдар келбейт, такыр келбейт. Көбүнчөсү аялдар көтөргөн социалдык маселелер чөп кетет. Жанакындай зордук зомбулукту көтөрсө мүмкүн бир көтөрүшөт, бир эки көтөрүшөт. Анан салынган мектептер, бала бакчалар жөнүндө сөз азыраак болот. Аны мен ойлойм, аялдар коррупция боюнча, аялдар мындай коррупцияга көз карашы өзгөчө болот деп ойлойм да. Алар аны колдобойт деп ишенем мен. Сөз эркиндиги тууралуу. Мына жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу, мына жаңы талкууланып жаткан мыйзам долбооруна байланыштуу, жакында эле мына жыл жаңырган эле 11 журналисттин камалышына байланыштуу эмне дей аласыз? Бизде 2021-жылы бир эмес бир нече жолу Баткен чек арасында окуялар болуп кетти да, кан төгүлдү. Анан кан төгүлгөндө тиги тажик тарап деген аябай бизди булар кол салышты, биринчи бизге кол салышты, элдерибизди өлтүрүштү деп аябай ызы-чуу, мындай башкача ызы-чуу чыгарышып, бизди күнөөлөп жатканда эл аралык коомдо массалык маалымат каражаттарынын ролу абдан чоң болду. Блогерлердин, ошо мен деген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык да. Ошол убакытта элдин ой пикирин дүйнөлүк коомдо жүрүп жаткан процесстерден бизге буруп, анан бул жерде деген кошуна мамлекет бизди эле күнөөлөгөн туура эмес, кырдаал моундай болду деп айтып берген массалык маалымат каражаттарынын ролу чоң болду да. Бул жалаң гана бул учурда эмес. 5 октябрда ошо площадьта деген ошол кездеги бийлик жаштарга карата, көптөгөн жаш карылар ар кандай ошо жарандарыбызга карата газдарды, жанакындай курал жаракты колдонобуз деп чыкканда, ошо балдарыбыз ошондой жанакындай ошол аянтта мен да чуркап жүргөндө түз эфирлерге чыгып, маалыматты түз эфирде айтып, анан ошол элдин арасына коркпой чуркап жүргөн журналисттер элге кырдаалды региондорго жеткирип жатты. Бул да бир чоң мындай жакшы нерсе да. Маалымат бат тарап кетип, маалымат ачык болуп, анан маалымат ошондой чыгыш керек дегенге мен 100% кошулам. Анан коррупция боюнча көп нерселер айтып жатат. Ошонун баарын иликтенген, ошол эле резонанстуу окуялар боюнча бунун баары массалык маалымат каражаттарынан иликтенип ачыкка чыккандан кийин, анан кийин коомдо талкууланып, анан кийин мамлекеттик органдардын реакциясы болуп калат атпайбы? Ошол нерселерди эске алуу менен мен ойлойм, массалык маалымат каражаттарына болгон көз караш эч ак эле 30 жылда бизде түптөлүп бир позицияга келдик да. Баш кесмей бар, тил кесмей жок. Бул кыргыздардын бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң чоң жетишкендиги. Биздин сөз эркиндигибиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мен деле мына мен канча жыл саясатта, көп деле эмес, мүмкүн салыштырмалуу, бирок канча критика болду, ар кандай болду. Ошол эле тиги фейктердин окуп алып стресс болгон убактым болду 2020-жылы.
Анан ал кимдин фейктер экенин түшүнгөндө анда азыр уже көңүл бурбай калдым. А бирок деген мен деле тиги кээ бир гезиттердин жазганына мындай таарынып алып отуруп алсам, анда деген саясатка келбеш керек. Массалык маалымат каражаттар бул деген 4-чү бийлик деп бекер айтылбайт да. Бул деген сырттагы коомго ичибизде болгон окуяларды биринчи өз элибизге сырттагылар да билип жатат. Анан жалпы бул демократиялык процесстердин бир бөлүгү дегенге мен толук менен кошулам да. Болуш керек да. Бул 11 журналисттин камалышы боюнчачы кандай дейсиз? Негиздүү, негизсиздүү? Буну мындай талкуулай турган деле неме, бул туура эмес нерсе да. Анткени деген коррупция боюнча мына мен Бишкек асфальт сервисте 900 миллион сом урдалган маселе боюнча канча жолу 4-5 жолу парламент трибунасына айтып чыктым. Ошончо 1 миллиардка жакын сом урдалып келип атса канча жылдан бери да. Анан ошол каражатты урдаган адамдар деген бюджетке 25 миллион кайрып бериштир. Анан 25 миллион кеп мен ал адамдарды ошол жоопкерчиликке тартып камагыла дегенде эмес. Кеп деген 1-Май округунда 12 чоң көчө ошол кезден бери мына канча 10 жыл болуп калды. 2015-тен 24-жылга чейин эми уже канча жылдан бери жасалды деп кагазга отчет берилип атат. Каражат бөлүнүптүр, а ремонт жасалган жок. 12 чоң көчө. Мына мен депутат болуп келдим, эл менен талап кылып атат. Элвира ушуну көтөрбөйсүң, мына кел деп мен барам, барганда могу көчөнү биз жасабайлы дегенде, ошол мэриянын алган ошол тизмесин алып алып көргөзүп атам. Мына бюджет бияка каражат бөлбөйт. Эмнеге дегенде бул көчөлөргө акча эч ак эле берилген, бирок көчө жасалган эмес, фактически по факту. Каражат уурдалган, а бирок деген бюджетке 25 миллион компенсация болуп калынган да. Эмнеге бул миллиард деген кандай акча? Эмнеге бул адамдар түрмөдө отурбайт? Жылдап. А эмнеге жанакындай журналисттерди биз камаш керек? Биз деген кеп ошондой болуп атпайбы, мындай салыштырмалуу болуп атпайбы? Анан эл арасында эң бул чоң сөз мындай болуп атат да. Азыркы чиновниктер мындай жоопкерчилик кызматта 100 миллион урдасаң, мынчасын төлөп койсуң, анан көп отурбайт экенсиң деген мындай кустуризация процессин карап ошондой көз карашта болуп калды да. Анан эл да сурап атат да бизден. Эми мага кайрылганда ошол жаштардын ата-энелери же тиги буга чейин активисттер камалса алардын балдары жазып атат да. Элвир эмнеге тигил бюджетти мындай тоносо ал төлөп кайра домашний арест үй камагына чыгып кетип атат. Эмнеге булар камалыш керек? Мындай туура эмес, сиз ушуга кандай карайсыз дегенде эл ошондой баа берип атат да. Анан биз баары бир коомго таянабыз да. Анан жогорку кеңеш депутаты катары бул коомдо болуп жаткан нерселерди биз да анализдейбиз да. Анан отуруп алып эле парламентте жок, мен аткаруучу бийлик менен урушкум келип атат деп биз деле чыкпайбыз да. Түшүнүп атабыз, мен өкмөттө иштебесем мен түшүнбөйт элем, алардын жумушу оор, чынында оор. Мынча жетишкендик деген элге көрүнбөйт. Чоң жетишкендиктер сөзсүз түрдө аякта да минустар каралып, алда талкууланат. Анан биздин да жумуш ошол да, эл келгендерди биз жеткиребиз. Эл арасында деген бул журналисттин камалганы туура эмес кабыл алынып жатат. Өзгөчө тиги жапжаш эле кыздар арасында жүрөт, 20 жаштагы. Анан 20 жашта мен ойлойм, азыркы мамлекет башкарган адамдар булардан да курч болчу. Булардан да мындай аябай парламентте 10-15 жыл мурда 10 жыл мурдагы видеолор чыгып атпайбы? Аябай курч сөздөр. Президентке азыр мындай сөздөр айтылбайт, ошол убакта алар президенттерге айтылган сөздөр. Ошондуктан мен ойлойм, бул нерселерди эске алып, сөзсүз түрдө алыныш керек да. 2020-жылы ошондо мен эсимде, апрель айында УКМК деген дарыгерлер бизде маскалар жетишпей жатат, бизде жанакындай нерселер болбой жатат, аз болуп атат, оорукананын жетекчилери силерди министрлер алдап атат, бизде жок деп паника болуп, биз өзүбүздүн коопсуздугуна жарандар жөнүндө ойлоп жатабыз деп ошол коңгуроолорду берип айтып жатканда, аларды камера кечирим суратканда, ошондо мен али эсимде да 3 жыл мурда болгон, 4 жыл өтүп кеттир да. Бул деген туура эмес, кечирим суратып, камерага мындай шылдыңдап, бул деген моралдык, элдин моралдык духун, докторлор моралдык духун түшүрөт, бул аягы жакшы болбойт деп айткан жерим бар да. Ал деле азыр интернетте карасаңыз бул ошол видеолор турат да. Жарым жылга жеткен жок. Октябрь окуялары бул деген жөн эле шайлоонун жыйынтыгы эмес да.
ал жерде элди топтолуп келип элдин оозун бастырып, доктурларды кемсинтип, мындай аябай кемсинтип кечирим сураттырган, сүйлөгөн ар бир жаранды камера чыгарып туруп кечирим сураттырган, анан ковид убагында өз элин таштап койгон өкмөт, анан деген шайлоонун жыйынтыгы болуп мындай топтолуп бул бир күндө бир нерсеге болгон реакция эмес да. Ошондуктан парламенттен да жанакы мисалы ККМ боюнча айтсак, өткөн 2022 жылдын күзүндө алып келинген мыйзам, ошондо биз талкуулап жаттык да. Ошондо депутаттар, бир топ депутаттар менден мурда да ошол ЭТТН маселесин айтып чыгышты. Бул мындай күчкө салынбай, буну түшүндүрмө иштер керек, эл арасында маалымат аз болуп атат. Анан ККМ бул жакшы нерсе, мен кошулам. Буну мен да айтып жатам, ККМ абдан туура кириш керек. Бирок түшүндүрмө иштери менен жанакы ЭТТН деген бюрократиясын жеңилдетиш керек дегенде, андан мага ошол эле салык кызматы, экономика министрлигинен, өкмөт башчылары таарынышып, бизди эл бир улам эле сындай бересиң, улам эле бизди жаман көрөсүң, эми жаман көрөсүзбү, биз эмне кылдык сизге дегенде мындай жеке кабыл алышат да. Бирок мен эми ким ойлойм, буга чейин мен ишкерликте канча миң адамды башкарып иштеп, элдин реакциясын алдын ала түшүнүп көрүп, элде болгон нерселерди көрүп жатам да. Анан мен шайлоо округунан деле, менин телефонум 9 жылдан бери, эми азыр мамлекет жартысы тааныбаса деле, округдун жартысын билет, чалышат. Анан капа болушканда ошону айтсаң, өкмөттө деген үстү жактар мени мындай эмне сындап жатасың, дароо сын болгон жерде барып жумуштан алып салабы деп, ошондой коркобу деп мен ойлойм да. Шефтердин реакциясы башкача болуп калабы деп, ошондой бир ой пикирде болуш керек. Бирок негизинен деген агрессия азыраак, түшүндүрмө иштер көбүрөөк болсо, ККМ маселеси да мындай нерсеге жетмек эмес. Сөзүн ачыгы. Азыр мына түшүндүрмө, азыр да чогултуп алып, мына баягы салык кызматынын орун басары, эми жаш жигит, ошол жетекчилер чогултуп алып коркуттур. Эгер могуну азыр өзүңөр жасабасаңар, могундай болуп кетсе, бизнестериңер тартып алабыз деп айтыптыр. Эми бул туура эмес да, коркутпаш керек. Ал адамдар, атасынан да улуу адамдар барып аяктан деген, биз бийликке каршы эмеспиз, бизнес эч качан каршы болбойт, давай иштейли, эмне кылайлы, силер бизге мындай кишилер жөнөткүлө, ушундай биз жардам кол кармашалы өкмөт менен, анткени бул биздин мамлекет, качмак элек, аны көтөрүп алып оокаттарыбыз качмак белек имараттарды деп. Ошентип түшүндүрүп атса, тескерисинче мындай эл менен иштегенди билбеген адамдар, мен ойлойм, жоопкерчилик кызматка барбаш керек да. Ситуацияны нагнетать этпеш керек. Үстү жакта мамлекет башкарган адамдар отуруп алып түшүнбөй жатат да. Мен жакшы нерселерди мындай тигини жасап атам, буну жасап атам, эмне эле буларга жетишпейт деп, мен ал адамдарды деле түшүнүп атам да. Ылдый жакта жасаган ошол адамдардын көз карашы ушундай болсо, анан деген чоңунан кичинекейлер ушундай мамиле кылып атса, анан түшүнүктүү да. Күнүмдүк турмушта эл менен интерактивдүү эл менен мамилеси болгон адамдар аябай сыпай, аябай кичпейил, аябай мындай ийилип, мамлекеттик кызматта мен силердин аркаңар мен отурам деген мамиле кылыш керек да. Кээ бирөөлөрүнүн караганда парламентте отуруп алып, менин көз карашым, менин мамилем белгилүү болгондо башкача да. Ошолорго мен таң калам да. Ошол жана сиз берген суроонун түпкү маңызын караганда, көп нерселерди түшүндүрмө иштер менен, сүйлөшүү иштер менен, анан эл арасынан наоборот мындай психологиялык мындай абалдарды жеңилдете турган иштер болуштур эмес, тескерисинче. Да. Эл арасында баардыгы жакшы болот. Мондай жакшы жумуштар жасалып жатат. Ошол мындай бир кандай десек, диалог жок калды дейсизби? Диалог болбой жатат да. Же эл менен иштеген адамдар, алар да коркуп жатышат. Туура эмес айтып алсам, эртеси күнү мындай бир жерине чыгып кетсе бале калам деп. Же аларга жоопкерчиликти жүктөгөн жетекчилери дагы алардан талап кылып атат да. Бирок бунун баары кадр маселеси болуп атат да. Анан кептин баары ошондо болуп атса, элдин ыл жакта отурган эл деген отуруп атат да, что вы от меня хотите деп атышат да.
Мен аларды түшүнүп атам. Анткени мен алардын арасынан жүрүп, анан биз аны парламентке алып келип атабыз. Анан депутаттар мага гана эмес, мен эң кыймын деп, менден кыйын тиякта байке желкелер отурат парламентте. Алар да көтөрүп атышат ошол маселелерди. Мындай болуп атат, ай, муну чечпейлиби деп, анан баардыгы ызылаганда кээ бирде ооп калып атышат да. Ошол эле кеп, ошол кептин баары ошол болуп атат да. Мен ойлойм, диалог болуш керек. Анан коркутуу, күчкө салуу, позиция болбош керек. Анткени сен мындай депутат катары элге барганда, элдин астына келип, эмне маселеңер бар, мен эмне кылып жардам бере алам, мүмкүн араңарда мамлекеттик кызматта өмүр бою иштегендер, кыйын специалисттер бар да. Мүмкүн пенсия чыгып, жолдор билесиздер, айткыла, Элвира, мондай кыл дегени. Мен ошентип сурайм. Анан өкмөт тарабынан деле азыр деле пенсияга тараган канча ошол салык кызматында, мен салык кызматынын жетекчисинен сурандым. Тажрыйбалуу, мындай пээлиген, анан эл менен мындай сүйлөшүп иштеген тажрыйбасы бар адамдар жөнөткүлөчү деп сурандым да. Акыркы жолу мына ошол жетекчилер менен сүйлөшүп атканда мен сурандым. Суранычы, элге ошондой адамдар жөнөткүлөчү. Не нагнетайте обстановку. Анан ызы чуу чыккенден кийин барып туруп тияка дароо тиги жетекчиликке это не я виноват, это вот баары жаман деген бул аябай туура эмес позиция. Ушундай нерселер чыгып кетип атат, өз жакта отуруп алып алар түшүнбөй атышат. Эмне болуп кетти? Жакшы, мисалы азыр деген ошол эле ККМди алсак, 15 миллион, 8 миллион порогту 15 миллион кылып коюшту да. Очень хороший вариант. ККМ керек. Бирок ЭТТНди анан остаточный жанагы жок, бюрократияны жеңилдетиш керек. Азыркы учурда мен салык кызматында иштеген, на местах региондордо иштеген, райондордо иштеген кызматкерлерге мисалы боорум ооруйт. Алар ушунчалык чоң объем менен иштейт да. Элдин саны көбөйөт азыр. Ошол жактан же сандарын көбөйтүп, же аларга мындай цифровизацияны ариптештирүүгө жардам берип, ошол жагын алардын жумушун жеңилдетип берсе, мугалимдер жөнүндө мисалы көп мисалды келтирем да. Эгер мугалим, эми ата-энелер арызданып жатышпайбы? Мугалимдер деген балдарды сабап жатышат, анан мугалимдер деген кол көтөрүп жатышат, анан мугалим деген балага бүт балага көңүл бөлгөнү жетишпейт, менин балам билими жок, менин балам дагы эле тигини үйрөнө элек, буну үйрөнө элек деп. Ата-эненин талабы туура, бул мамлекеттик болгон тарап. Бирок ошол эле учурда мамлекет мугалимдин позициясын караш керек да. Мугалим деген бир класста 50 бала отурса, мугалим азыр жакшы болду, акысы көбөйттү. Бирок деген мугалим мектептен чыкканда дептерлерди текшерет, окуучуларын баа коет экен. Үйгө барып, ал деген 90% аялдар. Ал бирөөнүн жубайы, энеси, чоң апасы, балдар дагы үйдөгү жумуштарды карайт, тамак жашайт, эми жасайт. Анан бир топ үйдөгү жумуштар менен алек болот. Анан ишемби, жекшемби күнү бюрократиянын жанакындай отчетторду жазат. Туура эмес. Ошол жактан жеңилдесе, ал адам деле, мен ойлойм, мугалим деле маанайы жакшы болсо, ал деле мектепте жакшы маанай менен жүрөт. Жеңилдетилген жумуш болсо, жеңилдей позициясы жеңилирээк болсо, ал адамдар деле жакшы мугалим болушат да. Шарт түзүп бериш керек деген сөз да. Ар бир нерсенин шарты болуш керек. Анан талап кылыш керек. Шарт түзүп бергенден кийин талап кылып, анан шарт түзүп бергенден кийин эч ким таарынбаш керек, анан эч ким таарынбайт. Коркутуу, үркүтүү тууралуу жакшы нерсе айтпадыңызбы? Анан азыр мына мисалга эле алып көрсөк, жаңы эле футбол федерациясын жетектеген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баягы коомдун арасында аябай азыр талкуунун чордонунда да тигил ишке аралашат, жарандардын сураган паспорттарын бекер алып берет, анан мына кыз келиндердин зордук зомбулук боюнча үн катып атат, ар башка тармактарда дагы оюн билгизип ушул ГКНБнын төрагасы көп нерсени кылып атат деп мындай ишеним арткандар да бар да. Алар менен катар баягы эле желек маселесинде биз Жоломан Шаршенбековдон спортсменден эми элдин ушул Кыргызстандын желеги менен ушул адам Кыргызстандын таанытып жүргөн адамдын позициясына улам баягы Дайыр Орунбековдор баш болуп сен ошол нерсени кылып эле көр деген баягы коркутуу үркүтүүлөрү, ошол сиз айткан коркутуу үркүтүүлөр азыркы бийликтин кылып аткан ишин такыр эле бир көз жазымда калтырып, такыр эле жарандардын, коомдун ишеничинен кетип калбайбы деп ойлойсузбу? Коомдун ишеними жөнүндө сөз кылсак,
Сиз Дайыр Орунбеков деп атпайсызбы? Ал деле Матраимовдун кишиси да. Мисалы мен коллегаларыма болушкандыгым эмес, бирок эмнеге жогорку кеңештин депутаттарын кетирип, эмнеге Матраимовдун кишиси түзмө-түз кишиси Дайырбек Орунбеков иштеп жатат ак үйдө. Коомдун ишеними ошондон чыгат да. Тең салмактуу, анан адилеттүү көз караш болуш керек да. Макул парламенттик депутаттар жаман десең, макул алар жаман болсун. А бияктагы Матраимовдун кишиси отурса, анан жанакында мен коллегам Сымык Жапыкеев айткандай 50 000 ФЭП бар экен, ошону башкарып ФЭП фабриканы башкарып жатса, эмне каякта отурат? Ошол ал ФЭП фабрика силерди гана эмес, мени да тепкилеп жатат да. Ошол эле маселе да? Акыйкат кеп мындай түз тең көз караштуу, анан акыйкат маселесинде болуп атат да. Эң негизгиси коркутуу, үркүтүү негизи коркутуп үркүткөн адам өзүнүн ичинде же аябай бир нерселерге капа болуп атат, мүмкүн жоопкерчилик чоң болуп атат, действительно кыйын болуп атат. Мен түшүнөм. Мен ал адамдарга мындай да элестете албайм да, мамлекет үчүн жооп берип атышат. Мен өкмөттө кыска чөйрө иштеп калып, мага кыйын болду мисалы да. Моралдык, эмоционал жоопкерчиликтен. А бул адамдар бүт 7 миллион элдин жоопкерчилигин алып алышты да. Буларга кыйын болот. Мүмкүн ошол жагынан ошондой нерселер чыгып атабы деп мен деп ошондой суроо болуп, мен мүмкүн ошондой болуп атат деп мен өз арамда ойлонуп жаттым да, жооптор издеп жаттым да, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Тем более ал кишилерди таанаган адамдар жок. Мен өздөрү мындай тегиндей деп анан мен да иштеп калдым да. Мен өздөрү жаман эмес да. Бирок эмнеге мындай реакция болуп атат? Тандалма реакция да бизге мындай ошол эле желекке каршы чыккан активист азыр түрмөдө камалып турат, митингди уюштурбаган адам. Анан ошол эле жогорку кеңеш тарабынан бекибеген туура эмес желекти илип койгон адам эчтеке болбойт, аны кечирип коюш керек, бул маселени жабыш керек деген тандалма мындай мамиле да. Мунун баарына эл адилеттүүлүк жөнүндө сөз кылганда баа берет да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Маегиңиз үчүн рахмат. Айымдардын гендердик саясат үчүн талпынып, ошол нерсени ушул теңчиликке жеткизем деп аткан, өзүңүз тажрыйба менен да көрсөтүп келаткан ишиңизге ыраазычылык. Депутаттык ишиңизде, башка дагы жеке жашооңузда иши кылып, ийгиликтерди каалайбыз келе жаткан майрамыңыз менен. Ошо менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат, сиздерге чоң ыраазычылык.